Сиз шайлоого катыша албайсыз, Эми шайлоо мына айтып атпаймынбы 16 өзгөртүү киргизилди деп. Ошол менин артымдан кууп жүрүп эле киргизилген өзгөртүүлөр. Уламдан улам өзгөртүү. 8 күндөн 18 күн деп эсептедикпи эң көп эмесин. Ошо 18 күндөн кийин кайра кокуймун унутуп калыптырбыз деп кайра киргизген ушул нерселер бар. Бирок конституциялык бир принцип бар. Мыйзам артка иштебейт. Мыйзам артка иштебейт. Менин 100% укугум бар. Бирок чечмелөө кимдин колунда? Чечмелөө кимдин колунда? Мына суу десең, бул суу эмес, бул айран деп чечим чыгарып аткан соттордобу? Мына суу десең, кокуй бул суу эмес экен, бул бензин деп чечим чыгарып аткан соттордобу? Кимде? Ошондуктан илимиңди дагы, билимиңди дагы кор кылбашың керек. Кор кылба. Муну да көрөбүз. Бул да канчага созулат? Барышсын. Биринчиден ушундай, экинчиден шайлоого Айбек мырза Кыргызстанда расмий түрдө байлыкка болгон ценз киргизилди. Көмүскө. Көзгө көрүнбөгөн. Бул кандай? Сиз эгер шайлоого барам десеңиз 300 000 сом төгүшүңүз керек. 300 000 сом төгүшүңүз керек. Бул деген сөз, эгер 30 000 сомдон айлык алып аткан киши болсо, мугалим болсо, 10 ай ичпей жебей, бала чакасын бакпай, газ, светке төлөбөй топтош керек. 10 ай ичпей жебей. Мугалим топтой алабы? Бара алабы? Дарыгер 25 000 сом, 30 000 сом айлык алып аткан дарыгер 10 ай бала чакасынын оозун тигип, кийим кече жок, мектеп жок, тамак аш жок, жарыкка, сууга, таштандыга төлөй турган нерсе жок, эч нерсеге төлөбөстөн отуруш керек. Болгондо дагы аны кайтарымсыз кылып коюптур. Бул деген сөз, бизден башкаңар унчукпай отуругула. Бара албайсыңар. Бул деген мындайда бутуңду байлап койду дагы, жарышка барасыңбы деп атат да. Бутуң байлан. Ашып барса аркан менен 15 метрге чейин чуркап барасың, а 100 метрге чуркап бара албайсың. Бүттү. Шайлоо дегенде эң биринчи кезекте акча боюнча сөз. Бул мандатты сатып ал деген эле сөз. Анан жанагы үгүтчүлөрдүн дагы санын 1000ге чейин көтөрүп койгондугу расмий түрдө. Ар бир үгүтчүгө расмий түрдө акча төлөнөт. Бул баягы сатып алууну мыйзамдаштыруу деп жүрөт. Өздөрү эле моюнга алып атат, ошондучу. Моюнга алат. Сөзсүз моюнга алат. Айтып атпаймынбы, ары карап ыйлап, бери карап күлүп деп. Моюнга алат. Бизде мен бекер айткан жокмун, шайлоо деген түшүнүктү биз көмүп койдук деп атам. Бүттү деген сөз. Баягы сөз эркиндигин кандай көмсөк, журналист деген кесипти кандай кылып көмсөк, эми шайлоону ошондой кылып көмүп атабыз. Бүттү. Бүттү, мындан кийин тек гана дайындалмай шайлоо, мен шайлоо жолу менен бир нерсеге жетишем деп түшүңө да кирбесин деген ишарат.